Дәвәт дин жеткирүү 6. Муниб Азди радиаллаху анху риваят кылат. Надандык доорда эле мен Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын: «Эй адамдар, ла илаха иллаллах деп айткыла, ийгиликке жетесиңер» деп айтканын көргөнмүн. Кимдир бирөө анын бетине түкүрүп, дагы башкасы кум чачып, кай бири сөгүп сагып жатышты. Ошентип түш убагы болду. Анын алдынан кесеге суу алып бир кыз тосуп чыкты. Ал жүзү менен колун чайкап: «Эй кызым, атаңды кокустан өлтүрүп же кордоп, кемсинтип коюштарынан эч коркпо» деди. Мен: «Бул кыз ким?» деп сурадым. Элдер: «Зайнап, Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын кызы» дешти. Ал абдан сулуу кыз эле. Муниб Азди радиаллаху анху риваят кылат. Надандык доорда эле мен Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын: «Эй адамдар, ла илаха иллаллах деп айткыла, ийгиликке жетесиңер» деп айтканын көргөнмүн. Кимдир бирөө анын бетине түкүрүп, дагы башкасы кум чачып, кай бири сөгүп сагып жатышты. Ошентип түш убагы болду. Анын алдынан кесеге суу алып бир кыз тосуп чыкты. Ал жүзү менен колун чайкап: «Эй кызым, атаңды кокустан өлтүрүп же кордоп, кемсинтип коюштарынан эч коркпо» деди. Мен: «Бул кыз ким?» деп сурадым. Элдер: «Зайнап, Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын кызы» дешти. Ал абдан сулуу кыз эле. Муниб Азди радиаллаху анху риваят кылат. Надандык доорда эле мен Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын: «Эй адамдар, ла илаха иллаллах деп айткыла, ийгиликке жетесиңер» деп айтканын көргөнмүн. Кимдир бирөө анын бетине түкүрүп, дагы башкасы кум чачып, кай бири сөгүп сагып жатышты. Ошентип түш убагы болду. Анын алдынан кесеге суу алып бир кыз тосуп чыкты. Ал жүзү менен колун чайкап: «Эй кызым, атаңды кокустан өлтүрүп же кордоп, кемсинтип коюштарынан эч коркпо» деди. Мен: «Бул кыз ким?» деп сурадым. Элдер: «Зайнап, Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын кызы» дешти. Ал абдан сулуу кыз эле. Табарони Маджмауз Заваид.